Мага ГОБДД кызматкерлеринен анонимдүү түрдө каты келиптир. Ушундай сөздөр болуп жатат деп окуп берейин. Коллегалар, ачык айлы, урматтуу президентти колдойлу, коррупцияны чогуу жеңейли, биздин жетекчилердин баарын айталы, груз бербесин, бензинди толук берсин, форманы, кагаздарды беришсин, жолдо турган биз чоңдор, ответственныйлар СБ бизден келип жолдон акча алышпасын. Биз дагы таза иштейли, ойлонолу жигиттер. ГОБДДнын ответственныйларына эчтеке бербейли, СБларга дагы бербейбиз. Ким бирөө груз берип акча сураса арызданайлы. ГОБДнын жетекчилеринен коркпой, ишти так аткарып, биз дагы үстүлөрүнө арызданайлы. Бизге груз бербесе эле баары жакшы болот. Ойгонолу коллегалар, любой ответственныйлар келсе, ЖСБ сразу өздөрүн камерага тарталы. Азыркы биздин ГОБДнын жетекчилерин алмаштырып, башка службадан алып келсе жакшы болмок деп ушундай келип жатат. Чынында буга чейин мен өтө көп угуп келгем. То, что ответственныйлар, ошо комзаводдор, комбаттар, алардын кураторлору, ар бир райондун өзүнүн куратору бар экен, ошо управлениядан деп. Эми чынында бул нерсенин баары жашыруун эмес. Баягыда Какчекеев боюнча видео чыккан, ал боюнча кайра менин үстүмө арыз жазып койду. Ушундай фактылар көп экен. Айлык көтөргөндөн бери кызматкерлер, жөнөкөй кызматкерлер коррупцияга аралашпай, таза иштегибиз келип жатат деп көп мага дагы айтышат. Бирок үстүбүздөн ушундай груз келгенде айла жок, биз өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн берип калабыз. Айла жок, ушундай барганга туура келет деп. Ошон үчүн жалпы кыргыз милициясында иштеп жүргөн, айрыкча азыр мына ГОБДД жөнүндө сөз болуп жатат. Кыргызстан боюнча инспекторлор таза иштеп, эл үчүн, жер үчүн ак эмгек кылып, ошол аз да болгон айлык болсо дагы ошол адал болсо, өзүңөрдүн жашооңордо береке болот, мамлекетибизде тынчтык орнойт. Ошондой мыйзам бузуу талап кылган, груз кылган жетекчилер болсо, түзмө-түз мага да айтыңыздар. Мен да бул нерсени ачык, Бөчөгөнү Садыр Жапаров айткандай, коркпостон айтыкла деди. Ошон үчүн келиңиздер, Кыргызстанды оңдош сиз менен биздин колубузда. Эски чирип калган жетекчилер, эски өздөрүнүн кызыкчылыгын ойлогон, мамлекеттин келечегин ойлогон жетекчилер, чоңдор мындай иштерден аралашпай, аларды кетиш керек. Ошон үчүн баарыбыз келиңиздер, чогуу салым кошолук. Жол коопсуздугу ошондо орнойт. Ассаламу алейкум.